Ош шаарындагы муниципалдык ипотека ишканасына күнүнө жүздөгөн адамдар баш багышат. Алардын баары үйдөн үмүт кылып, ипотека алууга кезекке жазылууну же консультация алууну көздөп келгендер. Көп жылдар мурун жазылып коюп, кезегим качан келет деп сана аркап келгендер дагы бар. Бизде пайыз деген түшүнүк жок. Наценка үстөк бар. Первоначальный взносты төккөнүңүзгө карата үстөк баа кошулат. Мамлекет ипотекалык компаниянын программасы бар. 5 жылдан 25 жылга чейин берет. Эки программанын айырмачылыгы бул сиздерди только финансы жагынан каржылап берет, үйдү сиз өзүңүз тандап аласыз. Иштеген жерден 60 км радиуста аралыктан. Буга эч кандай документтер топтоонун кереги жок. Бардыгы электрондук форматта жүргүзүлөт. Мен шарттарын чындыгында эч кимден укпадым, телевизор аркылуу болуп келип ушуну консультация алып билип кетейин деп келдим азыр. Буга чейин үй алган эмессиз? Буга чейин үй алган эмесмин. Учурда Ош шаардык мэриясынын алдындагы ипотекалык ишкана 2 көп кабаттуу үйдүн курулушун жүргүзүп жатат. Курулуштун бири быйыл бүткөрүлсө, экинчиси жакында гана башталып, 2026 жылга чейин бүтөөрү пландалган. Буга чейин 500дөй үй бүлө үй менен камсыз болгон, дагы 700дөн ашык адам кезекте турат. Азыр жалпы шартты Ош шаардык кеңеш бекитип берген. Ал шартта, алдын ала төлөмү 20%, үстөк баасы 35%дан 20%га чейин түшөт. Алдын ала төлөмдөрдүн көбөйүшүнө жараша. Жарандар үчүн негизги шарт бул Ош шаарынын тургуну болуусу. Азыркы жылда күндө 5 жыл деген талап бар, бирок ал жакында талкууланып жатат. Анан кийин атында үй, мүлк, жер, турак жайы, үй куруу үчүн жер болбосо, анан төлөө жөнүндө жетиштүү болушу негизги шарт болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров алдыда ипотекалык үйлөрдүн баасы арзандай турганын айтты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү курулуп бүтсө, анын чарчы метри $200 арзан болот. Бул туурасында Кабар маалымат агенттигине берген маегинде айтылат. Жарандар турак жайларды Менин үйүм 2021-2026 программасы аркылуу 25 жылга чейин бөлүп төлөө шарты менен ала алышат. 2 жылдан бери бюджеттен акча бөлүп келебиз. Мамлекеттик ипотекалык компания болсо ал акчага кезекте тургандарга Реноктон 1 квадрат метрин $750 алып берип жаткан экен. Аны да дароо токтотуп, азыр эми үйлөрдү өзүбүз тездик менен куруп бере баштадык. Ошондо 1 квадраты 750 эмес, 550дөн айланат экен. Бул батир алып жаткан жарандарыбызга дагы эң чоң жардам. Ар бир чарчы метрин $200 арзан алган болот. Ушинтип 2026 жылга чейин 50-60 миң үй бүлөгө батир бергенге үлгүрөбүз деген планыбыз бар. Быйылдан тарта Кыргызстандын бардык аймагына бюджеттин эсебинен мамлекеттик ипотека аркылуу берилчү көп кабаттуу үйлөрдү куруу башталат. Алсак, Бишкек шаарында жайгашкан мурдагы 47 колониянын ордуна 10 миң батирлүү кичи район түшөт. Батирлер мамлекеттик ипотека аркылуу берилмекчи. Өткөн жылы мамлекеттик ипотеканын эсебинен 1804 адам турак жайлуу болду. Электрондук порталда 56.800 жаран кезекте турат. Анын ичинен 19.695 жарандын тизмеси мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан бекитилген. Кезектеги 9.100 жарандын документтери банктардын кароосунда турат. Германиянын Кифи банкы Кыргызстандын 15 миллион евро карызын кечип, ал каражатты мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү шартын койгон. Ага ылайык өлкө бюджетинен МИКке 3 жыл бою 5 миллион евродон каражат которулуп турушу керек. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.